талапкерлердин дебаты дагы сиз менен башталып, сиз менен бүтүп атат. Мына 28 күнү өткөн теледебатта дагы ушул бир ооздон сиздин бүгүнкү күндө шайлоого бараткандыгыңыз бул мыйзамсыз деп бир ооздон айтылды бардык сиздин атаандаштарыңыздан. Анан барган жериңизде эл ушунчалык көп чогулуп аткан элдин бардыгы ушул административдик ресурс колдонулуп чогултулуп жатат деп айтылды. Деги эле ушул чогултуулардын бардыгы, элди алып келүүнүн бардыгы ушул зордоп алып келип атышабы? Эми бул карандай калп нерсе. Эгерде зордоп алып келинип аткан болсо, анда ошол жерде отурган элдин баары эле кыйкырып чыгат эле да. Бизде Кыргызстанда азыр эч нерсе жашыра албайсың. Анан бирөөнү кыйнап, сен муну жаса, сен тигини жаса деп бир кыйнап, мажбурлап бирдеңке жасата албайсың да. Бардыгы ачыкка чыгып калат. Биз тескерисинче айтып атабыз. Мурдакыдай болуп административдик ресурсту колдонбогула, сатып алуу, сатуу болбосун, мындан кийин шайлоолор таза өтсүн деп атабыз. Биз көрдүк го мына 3-чү жолу революция болуп атат, 30 жылдын ичинде. Үчөө тең шайлоолордон келип чыгып атат. Анан ошолордун кайра эле кайталап катасын, кайра эле бир тирмошту кайрадан эле баса берип бизге эмне кереги бар? Андан көрө биз ушуну жолго салалы да. Ошо бүгүндөн баштап, ушул жылдан баштап биз жолго салып, түз жолго салып, ошо таза шайлоолорду өткөрөлү деген ниет менен кетип атпайбызбы?